Ümit туулган күнүң менен укам. Бүгүн мына кроссфорд биздин өтө жакшы сыйлап атат, биздин жамаатты, тамадаларды, тил билгилерди. Силерди Кудай ушундай жакшылыкка жаратканда ошону сезишибиз керек да. Врачтар биздин ишти точно кыла албайт да. Биз врачтардын ишин кыла албайбыз. Алла таалам ар кимге өзүнө талант берген, өнөр берген. Аны тапташ керек. Саяпкер катары эле атын таптагандай биз да талантыбызды таптабасак, талант ойгонбойт. Бирок балдар талант жөн жакырбайт. Мен башка иш кылам акам, тагам мына жака ишке киргизем деди, айына 150 миң дейт го. 3 ай иштейт же 1 жыл иштейт да, бирок таланты бар адам жөн жакпайт. Себеби талант өзү жөн жаткырбайт. Ошону таптаган жигиттер отурасыңар. Элдин кызматында жакшылыктын жарчысыңар силер. Силер элдин күзгүсүңөр. Ноокаттын мына буйруса 21-чи жылдагы Ноокат Азем Маданий борборунун биринчи түптөөчүлөрү силерсиңер. Ушуну кийинки буун айтып жүрүш керек. Түптөөчү агайлар келди деп. Биринчи күн, экинчи күнгө тапшырат. Жаз, жайга, күзгө сөзсүз тапшырат. Биз дагы мына жаштыкты тапшырып берип атабыз. Эми силер да кийинки муунга акыл эс, жакшы идеяларды айтып, биз биргебиз. Кийинки муун биздин бир тууган экенбиз. Биздин ата-энелерибиз бизге пата бериш керек да, биздин балдар ынтымак карагылачы, биздин тарбиябыз булар. Демек биздин патабыз кабыл болуп атат. Болбосо өнөр бириктирген балдар ар кимдин ар жактасын бир туугандай чоң болуп аткандай. Ата-эненин бул сүйүнүчү чоң бизге дух да. Ар бириң үйдөн тойго чыкканда ата-энеңерден пата алып чыккыла. Ата-энеңерге бергиле, баргандачы бергиле, сон нерселерди бергиле. Анан Кудай кааласа мына сезон келатат, сезондо сон ишиңерге келет. Үмүт деген инебиз, үмүт деген бир жакшы ат да. Ата-эне жакшы үмүт менен койгон. Жакшы жигит элин багат дейт, жаман жигит жанын багат экен. Андай балдарам, мырзаларам бар. Биз простой болуп, жана элдин жакшы кызматында кылып, талант 1% да, 99% мээнет, кичипейилдик, адамгерчиликтүү, бири-бирибизге болгон сый, урмат. Ошол маданият, ошол биздин талантыбыз. Сага ошондой деңгээлдеги таланттуу жигитти каалаймын. Аллах сөз байлык берсин, өмүрүңө береке берсин. Ата-энең төрдө отурсун, сен кызмат кылгын. Алар пата берип турсун. Дос жарыңдын жанында жүзүң жарык, башың бийик болсун. Урпагыңа кары алым чыгарсын. Үйүңдө эч кандай жамандык болбосун. Кесиптештериң менен бирге бол. Кийинки жылы дагы Кудай кааласа үйүңдө кой союп берсең барабыз. Ошондо жакшы отурганга Кудай насип кылсын. Аягына кандай.